Саламатсыздарбы, Аргумент ТВнин көрүүчүлөрү, сиздерге кайрадан кызыктуу видеолордун топтомун сунуштайбыз. Сооронбай Шариповичке сөз берип коела. Урматтуу никендештер, мемлекет көтөрүш керек антондар. Мемлекетти көтөрүш үчүн, мемлекеттер үчүн бирге көтөрүш керек. Чогуу төртөөбүз чогуу туруш керек болчу. Ата үчөөбүздүн азыр белибиз ооруп кетиши мүмкүн. Мен дагы ушу чыгармачылык ийгиликти каалайм. Эгер бул жерде туруп турган болгондо мен дагы пенсиямды бермекмин. Кетем мен, болду, кетем, рахмат. Ал эми кийинки видеосу Кудул Борончу Кудайбергеновдун баш иштебегендер башын талкалап атат деп айткан видеосу болду. Assalamu alaikum take dostum, mınakey Moskvadan uçup baratamın. Bişkekten uğup kaldım, жаңылык болуп атат экен. Машинеси менен бак сүзүп алгандар багын кыркып атат дейт. Таш сүзүп алгандар ташын талкалап атат дейт. Баш иштебегендер башын талкалап атат дегенден эле шашып бушуп эле мен так эртерээк барайын. Акцияга кошулуп калайын деп атам. Мен баягы үйдүн жанынан машинени айдап чыгам деп жанагы суу чыккан бир водопроводко түшүп кеттим эле, ошону тезирээк барып бөөм салайын деп баратам досум. Мына азыр учкан атам. Милициянын кимели тамашага сала алсын, бирок бул адам тамашага салганда да эң кызыктуу кылып сала алган. Анда көрөлү. Аябай көп болуп атасыңар го? Азыр деген повышенный болуп атпайбы? Силерде 1,5 миңде жок беле? Жок. Керек болуп атты. Жок. Жок силерде 1,5 миңде. Карыскабы? Карыска болобу же? Мындай эле болобу. Же мындай эле болобу? Силер бүт эле эме да. Акча бат эле тапсаңар болот го дейм да. Неге ушинтип ойлойбуз? Союз учурунда башкача болчу. Азыр 1,5 миңде жок, керек болот да. Продукт алып барыш керек болот. Мен канча таап берем? Хотя бы 200 сом бере алсаңар. Жок, просто неге өргөнбөйм? Жок айтат, кесиптештериңер да. Силерде. Баке силерде 1,5 миңде акча жок беле? Жок койду. Жок бе? Силерде жок беле баке? Жок. Крупныйбы? Жок. Керек эле. Үйгө продукт алып барыш керек эле. Бала чакага. 1,5 миң. Болду. Байке хотя бы 200 сом барбы? Байке долмакчы жок, чечинесизби? Силерде кантип жок болсун? Эч ким ишенбейт да, мисалы азырчы. Байке мен азыр ошо айтам, анан сүйлөшүп жүрсүң да. Сен азыр эле берген берип койсуң, кете берет элем. Байке мен жазып атам. Тоскоол болбойт. Бере аласызбы же бере албайсызбы? Сүйлөшкөндө деле бере албайсыңар да? Сиз 1,5 миң сом сурап атасыз, элестетип атасыңбы? Ооба. 1 сом сурап атасыз. Элестетип атам. Не, азыр 1,5 миң сом жерде жатып турбайт. Ошончо керек болот да. Берсем бермекмин, колдо жок болсо жок деп эле айтып атам. Банктан кредит алып аткам да. Паспортуңар. Азыр могу жазып берем. Паспортуңар керек болот. Ал эми кийинки видео бүтүндөй кыргыз элине белгилүү Мерим Жуманазарованын видеосу болду. Эми мындай учурлар баарыбыздын башыбыздан эле өткөн. Кийинки видео тамаша, бирок чындыгына жараша деген сөзгө эң ылайыктуу видео болмокчу, анда көрөлү. Жамааты мынан карасаңар, мен тоокканама бир түлкү кирип алыптыр. Муну эми өлтүрүп кое турган болсо, мына кирип жатат, үйүндө жаткандай жатат. Кирип өлтүрүп коеюн десем төлөн келет. 6 миң өлтүргөнүңүз үчүн 12 миң административный штраф салам деп. Эми мен муну эмне кылышым керек? Өз 4 тоок болсо 4 тоокту жеди. Мына үйдө тооканамда жатат. Бир былк этип койбойт. Мен кой берем дем, төлөн кесе штраф салбасын. Не дедиңер мергендер? Ал да бул, биздин неме чоңдор муну өлтүрбө дегенде. Сиздер менен мен Айпири Осмоналиева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Эгерде сиздерде дагы кызыктуу видеолоруңуз болсо, биздин экрандагы Телеграмдагы номерибизге жөнөтсөңүз болот.